мектепте мыйзамсыз чогулган акчалар болуп атат. Мектепке түзгөнгө им уруксат бериптир директорлорине. Ал кандай себептен түзүлдү? Азыр билим берүү министри дагы, зам министри дагы бар айтат, муну 15 жыл мурун ата-энелер түзгөн деп. 15 жыл мурунку окуучулар азыр бул жерде ата-энелер болуп калбадыкпы, туурабы? Себеби дегенде бул мугалимдер катарда мугалимдерге сөз тийбесин. Бул жерде мектеп жетекчилери болуп атат. Мектеп жетекчилери баш мыйзамда жазылган 45-чи беренеге каршы иштеп жатышат. Баш мыйзамда жазылган ар бир Кыргызстандын жараны жалпы билим алуу бул бекер, ар бири укуктуу деп. Кайсы жерде жазылыптыр мектепке акча төлөш керек деген? Эч бир мектепте мыйзамда жазылган эмес. Анан дагы бир нерсе айтып койчу нерсе, бул жерде мугалимдер, директорлор мындай өзүңүздөрдүн жеке пикириңиздерди ичиңизге калтырып туруңуздар. Күлгөн шылыңды ата-энелер уже 15 жылдан бери чыдап көтөрүп келди, эми мындайга биз жол бербейбиз. Мектеп директорлори азыр өздөрүн соцфонд сыяктуу кылып бир укуктукка ээ болуп алган. Ата-энелер акча төлөй албайм десе, арыз жазыш керек, иштебеген деп справка алып келиш керек. Директорлорго кандай укукту ким берген? Кайсы мыйзамда жазылыптыр мектеп директору ата-энелер иштебеген жөнүндө справканы чогултсун деген? Ошондой барбы? Андай нерсе жок да. Анан дагы айтып койчу нерсе, эгерде балага акча төлөй албаса, ошол бала сөзсүз түрдө куугунтукка алынат. Жакшы окуучу жаман баа алып калат. Эмне үчүн айыл жергесинде жакшы окуган окуучулар чыгып атат? Мына бизде азыр кана Сокулук районунда эң мыкты деген мектеп кайсы мектеп экен? Акча жагынан эң мыкты деген биздин Чыңгыз Айтматов мектеби, Баян Алтановка мектеби, Шопоков мектеби. Мына өзүңүздөр эле ойлосоңуздар, айыл өкмөттөр эмне кылдыңыздар мисалы үчүн? Эмне үчүн мектепке неме акча бөлүп бербейсиздер? Мындай караганда мамлекеттик мектептерди каржылаш керек толук түрдө. Ата-энелер эч качан мугалимдерге кошумча айлык чыгарып бербеш керек. Эгерде окуучу кааласа, ата-эне кааласа, кошумча сабакка мугалим менен жеке-же сүйлөшүп туруп, ошого акча төлөйт. Ал нерсе бар. Бирок мажбурлап сөзсүз түрдө сен 900 сомго келечекке акча төлөйсүң, сен сөзсүз түрдө буга акча төлөйсүң деген нерсе жок. Кана ошо 900 сомдон чыгарган эме туалетиңер оңдолуп кеттиби? Кана гардеробуңар оңдолуп кеттиби? Эч нерсе жокпу? Кагаз жүзүндө отчет бересиңер. Кана ошол. Ал кагаз деген, кагаздагы отчет ал жөнүндө туалетный бумага. Андан эч нерсе болбойт. Токтоп туруңуз. Мен өзүмдү азыр сагынштым сиздерге. Мен Чыңгыз Айтматов атындагы мектептин ата-энелер жамаатынан келдим. Атайын. Новопавловкадан келдим. Кандай тиешеңиз бар? Сиздер эмне үчүн элдин канын сорушуңуздар керек? Эмне үчүн элдин канын сорушуңуздар керек?